Бул жерде 65 блок бар. Кааласаңар видеону токтотуп санап көрсөңөр болот. Чындыгында бул жерде так 65 даана блок берилген. Эгерде сан аркылуу чагылдыра алсак, анда 65 бул 6 жана 5, 65. Бул жердеги 6 баарыбыз билгендей бул ондуктар. Эми 5 бул бирдиктер. Демек бизде 6 ондук бар жана 5 бирдик бар. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерде 10 блок. Анда бул жерде да 10, 10, 10, 10, 10. Демек бизде ондук топтордон 6 болду. Жана 5 бирдик бар. Демек 65 санында, бул жакка жаза алсак болот, 65 санында 6 ондук, 6 ондук жана 5 бирдик бар. 5 бирдик бар. Келгиле ушу 65тен 40-ты кемитип көрөлү. 65тен кемитебиз 40-ты. Демек, кемитүү үчүн биз 40 санын түшүнүү керек биринчи. 40 деген бул 4 ондук жана 0 бирдик. Демек, биз ондуктардан 4-өн алып салабыз, ал эми бирдиктерден 0 бирдикти алып салышыбыз керек. Кеттик анда, бул жерден ондуктардан 4 ондукту алабыз. 1, 2, 3, 4. Демек, биз алып салганда бизде канча ондук калды? Бул жакта жана бирдиктерден да алганда бизде канча бирдик калат? Жаза алалы. Демек, 6 ондуктан 4 бирдикти алып, 6 ондуктан 4 ондукту алып салганда 1, 2 ондук калды. Демек, бул жер 2 ондук. Ал эми 5 бирдиктен 0 бирдикти алганда канча болот? Туура, 5 өзү болот. Анткени кандайдыр бир сандан 0ду кемитсек, анда ошол сан келип чыгат. Демек, бул жер 5. Демек, биздин жообубузду жазып алсак болот. 65тен эгерде 40-ты кемитсек, анда жообу ондуктар разрядында 2 ондук болот. Ал эми бирдиктер разрядында 5 бирдик болот экен. Жообу 25.